саламатсыздарбы? Биз бул ирет Кыргызстанда дин сабагын окутуу муктаждыгы тууралуу сөз кылалы. Тагыраак айтканда, Кыргызстандагы мектептерде дин сабагын окутуу муктаждыгы эмнеден улам келип чыккан, ал тууралуу кандай пикирлер айтылган, алардан баштап, андан соң өзүбүздүн оюбузду улантабыз. Алгач эле Кыргызстан мектептеринде дин сабагын окутуу керекпи деген маселе козголгондо түрдүү пикирлер, себептер айтылган. Албетте окутуш керек деген. Алардын себеби, бир себеби адеп маселеси козголгон. Окуучулар арасында адеп маселеси өтө көйгөй болуп атат. Анын натыйжасында биз дин сабагын окутуп, адепсиздикти жойсок болот деген сунуштар айтылган. Бул бир тарабынан туура. Экинчи тарабынан болсо, динди окутуу менен эле адепти оңдой албайбыз. Бул педагогикалык ыкма жагынан да туура эмес болуп эсептелет. Анткени динди окутуу үчүн баланын даярдыгы керек. Алгач баланын адебин оңдоп алып, андан соң динди окутуу дагы да түшүмдүү болот. Эгер адепсиз балага динди окутса, анда динди билген адепсиз адам пайда болот. Жана ал адам өзүнүн кызыкчылыгы үчүн да динди колдонуп кетүү ыктымалы дагы да жогору. Ошондуктан алгач адепти окутуп, адепти үйрөтүп, андан соң динди окутуу дагы да туура кадам болуп эсептелет. Дагы бир себептердин бирөөсү баалуулуктар үзүлтүүгө учурады деген сөздөр козголгон. Мисалы, көпчүлүк окуучунун ата-энеси Россияда болуп калды. Баласы бул жакта. Ал ата-эне менен баланын ортосунда тарбия болбой калды, баалуулуктар уланбай калды. Биз ал баалуулуктарды мектепте дин сабагы аркылуу үйрөтөлү деген сөздөр да козголгон. Бул маселени албетте эч бир окутуу ата-эненин баласына үйрөткөндөй тартипте үйрөтө албайт. Анткени ата-эне менен баланын ортосунда мамиле такыр башка нерсе, ал эми мектеп менен мугалим менен окуучунун ортосундагы мамиле такыр башка нерсе. Анын үстүнө ата-эне баласын ар кандай себептерден улам керек сүйүнтүп, керек коркутуп, түрдүү жолдор менен өзүнүн баласын тарбиялай алса, мектепте балага тарбия берүү белгилүү бир чекте баланын укугун коргоого негизделген. Ошондуктан дагы баалуулукту, улуттук баалуулуктарды мектепте эле толук үйрөтө алабыз деген маселе дагы өзүнчө бир көйгөйдү жаратат. Үйрөтсө болобу? Менин жеке оюмча, баалуулукту үйрөтсө болот. Бирок кайсы баалуулук деген дагы суроо пайда болот. Анткени мектепте дин сабагын окутууга каршы чыккандар анын ордуна баалуулукту окутабыз дейт, бирок кайсы баалуулук деген суроону беребиз. Анткени биздин баалуулук, улуттук баалуулук кылымдардан бери ислам менен жоорулушуп отуруп, исламдан ажырагыс бир бүтүндүктү түзүп алган. Эми ал баалуулуктун жарымын бөлүп, бул биздин улуттук баалуулук, бул болсо диний баалуулук деп кантип бөлөбүз? Бул такыр мүмкүн эмес. Ошондуктан дагы биз баалуулукту динден бөлүп окута албайбыз. Аны диндин ичинде окута алабыз. Баалуулуктан динди бөлүп, аны өзүнчө бир баалуулук катары үйрөтсөк, анда бул экинчи кадамда бизге коркунучту пайда кылат. Кандай коркунуч пайда болот дегенде, бул исламга альтернатива башка бир динди пайда кылуу кадамына түртөт адамдарды. Бул да биздин элдин бүтүндүгүн негиз алганда, бул кооптуу кадам деп ойлойм. Жана ошондой эле коомдогу коррупциялык көйгөйлөр да мектептерде дин сабагын окутуу керек деген пикирлердин айтылуусуна себеп болуп атат. Бул жерде динди үйрөтүп койсок эле биз коомдо коррупцияны жокко чыгара албайбыз. Дин толук түрдө
коррупцияны жоя алуучу элемент эмес. Бунун албетте укук жагы бар, ал өзүнчө. Коррупцияны жоюу менен динди окутуунун кандай байланышы бар? Бул да талаш маселе. Бирок биз ушул нерсени күтпөбүз керек. Жана жогоруда биринчи себепте айтылгандай, динди окутуп койсок эле ал адептүү болуп кетпейт. Динди окутуп койсок эле ал коррупцияга каршы бир муун болуп жаран болуп калбайт. Ошондуктан дагы педагогикалык тепкичти, педагогикалык ыкманы колдонуу менен дин сабагын окутсак болот. Анда жогоруда айтылгандай, баланы алгач динди окутууга, диний түшүнүктөрдү түшүнүүгө даярдоо ыкмасы. Анын үчүн дагы адеп маселесинен козгодук. Алгач баланы адептүү кылып тарбиялап алуу. Ушул жерде кантип адептүү кылып тарбиялайбыз дегенде, албетте улуттук баалуулуктар менен бирге. Жана жогоруда айтылгандай, биздин улуттук баалуулук эч качан исламдан бөлүп, ажыратып ала турган өзгөчөлүктө эмес. Анткени мусулманчылыкты кабыл алуубуз өтө көп доорду камтыды. Жана көп доордон бери биз мусулманчылыкты кабыл алып, мусулманчылык менен баалуулуктарды жууруштурдук. Натыйжада биздин баалуулук мусулмандашты. Биз исламды кантип кабыл алган болсок, анын натыйжасында биздин баалуулуктар дагы мусулмандашты биз менен кошо. Ошондуктан улуттук баалуулук дегенде анын ичинде сөзсүз түрдө мусулманчылыкты дагы кеп козгогонго аргасызбыз. Ал эми мектептерде алгачкы кадам катары баланы адеп менен тарбиялап алууда ушул улуттук баалуулуктарды биз колдонуп, улууга урмат, кичүүгө ызат, коомго болгон мамиле, ата-энеге болгон мамиле, жакындарга болгон мамиле, окуучулардын бири-бирине болгон мамиле, адам акысы жана башка өзүнүн себептери бар, түрдүү түшүндүрмөлөр бар. Ошонун негизинде биз учурда жоготуп бара жаткан улуттук баалуулуктарды окуучуга түшүндүрүп алсак болот. Жогоруда айткандай, улуттук баалуулугубуз ислам менен журулушкандыктан бул нерсени бөлүп карай албайбыз. Ал эми ошол улуттук баалуулуктар аркылуу баланын адебин оңдоп алгандан кийин, андан соң экинчи кадамда ага динди окутсак болот. Жана дин сабагын окутууда дагы бир себептердин бирөөсү, түрдүү диний агымдар жана жамааттар кыргызстанды каптап кетти. Аны алдын алуу үчүн мектептерде дин сабагын окутуу керек деген көйгөйлөрдө айтылган. Албетте бул туура, эң негизгилери да ушул болуш керек деген ойдомун. Анткени бизде Кыргызстанда мамлекетте ханафи матуридилик окуусун колдойт. Жана мамлекеттик концепцияда да ханафилик матуридилик окуусу кабыл алынган. Ошондуктан дагы бул жана биздин жанагы саясий термин катары айтылып жүргөн салттуу ислам деген түшүнүктү дагы берет. Биз салттуу ислам деген түшүнүктү ханафи матуридилик деп кабыл алышыбыз керек. Жана эмне үчүн мектептерде дин сабагын окутуу керек? Өзгөчө исламдын ханафи матуридилик окуусун окутуш керек дегенде, чындыгында эгемендүүлүктөн соң түрдүү диний агымдар, жамааттар, ойлор, түшүнүктөр, идеологиялар бизге кирип келди. Мамлекет ага чейин мектептерде дин сабагын окутпагандыгы үчүн ал окуучу динди түрдүү булактардан алды, түрдүү диний түшүнүктөргө сугарылды. Бул биздин коомдогу түрдүү жанагындай дин агымдардын жана түшүнүктөрдүн, идеологиялардын пайда болушуна дагы себеп болду. Мамлекет мунун кооптуу экенин көрдү. Натыйжада мектептерде дин сабагын окутабыз деп чечим чыгарды. Мен бул маселени ушундай түшүнөм. Ошондуктан дагы дин сабагын мектепте окутуш керек. Бул нерсени, бул процессти өзгөртүүгө учуратпаш керек. Бул коомдун жана өлкөнүн да саламаттыгы үчүн өтө зарыл жагдай деп ойлойм.
Анткени мектептерде дин сабагын окутуу бул окуучу үчүн жанагы ооруларды алдын алуудагы вакцина сыяктуу бир функцияны аткарат, кызматты аткарат. Анткени коомго аралаша элек окуучу диний түшүнүк алган соң ал коомго аралашкан кезде башка диний агымдарга оңойчулук менен сугарылбайт, оңойчулук менен аларды ээрчип кетпейт деп ойлойм. Себеби анын салыштыруу өзгөчөлүгү болот. Ал мектепте баалуулук катары Ханафи Матурidi, исламдын Ханафи Матурidi окуусун окуган, ал тууралуу маалымат алган, анын негизги критерийлери эмне деген түшүнүктү калыптандырган соң, ал коомго аралашканда башка диний агымдарга туш болгондо да өзүндөгү билген маалымат менен ал маалыматты салыштыруу өзгөчөлүгүнө ээ болот. Салыштыруунун натыйжасында анын башка экенин ажырата алат. А бизде эмне болуп келди? Бизде диний маалымат берилбегендиктен жана эл өзүн мусулман деп эсептегендиктен, динин ислам деп кабыл алгандыктан исламды үйрөнүүдө кандай гана агымдар, жамааттар, диний түшүнүктөр болбосун, ал ислам деп аталгандыгы үчүн ал аны эч кандай тоскоолдуксуз кабыл алды. Анткени өзүн мусулманмын деп ойлойт жана динин да ислам деп ойлойт. Ошондон ал жерде ажыратуу ала турган өзгөчөлүгү болбой калды. Эгер мектептерде дин сабагын ошол Ханафи Матуридилик принцибинин негизинде окутсак, анда ал коомго аралашканда жогоруда айтылгандай жанагы вакцина алган адамдын организми башка ооруларды оңой көтөрө ала тургандай, ал баланын коомго аралашкан ошол окуучунун да түшүнүгү оңойчулук менен эки жакка бурулбайт деген пикирди айтсак болот. Жана Кыргызстанда бир гана дин дегенде исламды эмес, башка диндерден да сөз кылсак болот. Албетте башка диндерди дагы биз мектептерде окуучуга маалымат катары беришибиз керек. Ал коомдо каалайбызбы, каалабайбызбы, ал өзүнүн ошол башка диндер тууралуу дагы маалыматтарга туш болот. Анда дагы алар тууралуу алдын ала маалымат билип койгону ошол окуучунун өзүнүн жолунда эч кандай жанагы тоскоолдуктарды ашып өтүшүнө дагы жеңил болот жана дүйнөнүн кайсы жерине барбасын, алар тууралуу маалымат болгондон аларга кандай мамиле жасаш керек, ал жагын да билет. Эми бул экинчи маселе. Биздин биринчи көйгөй Кыргызстанда дин сабагында ошол ислам баалуулуктарын кантип окутабыз окуучуга дегендин үстүндө иштешибиз керек. А бул жерде динди окутуу дегенде биз динди үйрөтүү дегенди түшүнүп албашыбыз керек. Албетте динди окутуу башка, динди үйрөтүү башка. Динди үйрөтүү ал жерде кадимкидей намазга жыгуу деген дагы маани чыгып калгандыктан бул жерде маалымат берүү дегендеги динди окутуу деген сөздү колдонушубуз керек. Жана окутпай койсокчу, бул убакка чейин окутпай келдик, эмне болду? Абалыбыз белгилүү. Эгер көйгөйлөрдү эч болбосо кеч болсун дегендей, көйгөйлөрдү алдын алыш үчүн же болбосо белгилүү бир муундан алдыңкы белгилүү бир муунду сактап калыш үчүн, муундан кийинки келе жаткан муунду да сактап калыш үчүн дагы бир жерден башташыбыз керек болчу. Бул мектептер башталды. Бирок мектептерде окутулган ошол диндердин өнүгүү тарыхы сабагын дагы башынан реформалап, мазмунун башынан түзүп, биздин муктаждыгыбыз эмне? Кыргызстандын өзүнүн чындыгы кандай? Биздин муктажыбыз эмне деп туруп, муктаждыкты негиз алып, ошонун натыйжасында башынан түзүп чыгыш керек деген ойдомун.